Дайым асылығын сақтасын. Пайғамбар алейхиссалам айтады, Аллах Таалаға дейді, күчтүү момун күчсүз момунга караганда, алдуу момун алсыз момунга караганда Кудайга сүйүктүүрөөк дейт да. Момун күчтүү болуш керек бардык нерседе. Ден соолукта, акыл эсте, кийген кийиминде, кылган соодасында, ибадатында, ден бардыгында күчтүү болуш керек. Ал эмес бизнес кылганда башкаларга караганда момун күчтүүрөөк болуш керек. Демек атаандаштык орун алыш керек. Кээ бир адамдар келип бизнес кылат да кичине уялып айтышат да, ушундай астыгачы. Жок, уялбай айтыш керек аны. Бардык нерседе момун күчтүү болгонду Кудай Таалам жакшы көрөт. Яни биздин динибиз адамдарды прогрессивдүү болгонго чакыра турматыр, артта калганга чакырбайт. Дайыма номер 1 болгонго биздин динибиз чакыра турматыр бир тууганым. Жалкоолукка каршы чаралардын баарын колдонушубуз керек. Намаз окуганда жалкоолук, ибадат кылганда жалкоолук, Куран жаттаганда жалкоолук, илимге келгендеги жалкоолук, даават кылгандагы жалкоолук, акыйкат тараткандагы жалкоолук, бала чака баккандагы жалкоолук. Мага жетсе эле болду эмес, урматтуу бир тууган, азыр сенин моюндагы милдет башка ачка калган бир туугандар тойгузуу деген.